Ушул жылдын 1-июлунан тарта салыктын жаңы системасы толук кандуу иштей баштайт. Учурда базарларда соода саттык менен алектенгендер жана салык кызматынын адистери тарабынан тыгыз байланыштар жүргүзүлүп, жаңы багытка өтүү даярдыктары көрүлүүдө. Учурда электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздары, электрондук эсеп фактураны кандай толтуруу жана ага катталуу жолдору адистер тарабынан түшүндүрүлүп, маалыматтар берилип жатат. Ишкерлердин көпчүлүгү бул системаны эми гана өздөштүрүп жатышса, арасында буга чейин эле катталып жолго коюп алгандары да бар. Система эми кирди да. Эч нерсе айта албайм. В принципе, сложностей нету таких особых. Бирок много вопросов. Бирок ал вопросторду биз налоговый менен тактап жүрөбүз да. Получается, учимся, да? Ар жаңы нововведенияны көрүп, товарный накладный, счет фактурный, ошону потихонечку неме кылып үйрөнүп атабыз да. Биздин өзүбүздүн ОСО болуп ачылгандыктан баштан эле немелерибиз бар. Бухгалтер ишкер баштан бери эле иштейт. Ал кишилердин билими болгондуктан уже в принципе эч кандай деле аябай деле оорчулук болгон жок. Жана ИТТН деп атпайбы? Онлайн склад, мындайча айткандачы, онлайн склад ачылган биздики баштан эле. Клиенттер счет фактура деп сурап келгенде эч кандай проблемасыз эле берип жатабыз да, иштешип келатабыз. Анан может быть жаңы мындайча айтканда патенттен может быть азыр ИП ачкылады деп атпайбы, может ИП жаңы ачылгандарга кандайдыр бир кыйынчылыктар жаралышы мүмкүн, но со временем, мне кажется, бул нерсени деле түшүнсө болот. Маалым болгондой, салык реформасынын бул багыттарына өтүүнү каалабаган соодагерлер али күнгө чейин патент системасын калтыруу талабын коюп, нааразычылык акцияларына чыгууну улантышууда. Алар бул жаңы багыт түйшүк жаратып, өзүнчө бухгалтер дайындоого туура келип, ашыкча чыгымга учурап жатканын айтып чыгышкан. Ал эми салык кызматы учурда нааразы болгондордун баары дүң соода менен алектенгендер экенин билдиришүүдө. Ошол жана Дордой дыйканда эгерде алсак, бул 100-150 миллион обороттун айланткан ишкерлер да. 200 миллионго чейин бар арасында. Анткени кээ бирөөнө мындай кылып иштебейсиңер десе, мен 2 айда 50 миллион айлантам дегендер бар да. Анда ошолорго действительно жанагындай канчадай магазин менен иштеген субъектилер бар, анан ошолор документ жасаган дейт да. Негизи ар бирөөнүн балдарды жөнөтүп, макул силер жаза албайт экенсиңер, мына 2 контейнерге бирден баланы коелу десек, анда силер биздин оборотду билип аласыңар да деп, анда да нааразычылыктар да. Эми иштейбиз булар менен. Белгилүү болгондой, эми соода жүгүртүүдө электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды колдонууга милдеттүү болот. Буга чейин соодагерлер менен салык кызматынын адистери тыгыз кызматташып, түшүндүрүү иштери тынымсыз жүргүзүлүп жатканын маалымдашат. Азыр ар бир базарда өзүнүн кураторлору бар. Андан тышкары администрациянын өкүлдөрү бар, налоговый консультанттар нанимать эткен. Андан тышкары сервис центрлер ачылган. Ал жакта биз эми буга чейин да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келгенбиз. Эми практика түрдө ЭТТН ЭСФын жазып бергенге үйрөтүп баштадык. Бул жерде эмнеси жакшы, салык төлөөчүнүн дагы убактысын албайбыз. Аны дагы соодасынан алектентпейбиз. Өздөрү консультанттар арыздарын чогултушат. Андан кийин бизге алып келип реестр менен өткөрүп беришет. Анан биздин кызматкерлер аны бардык тийиштүү режимдерге коюп, обработка кылып, бардык заявленияларды өткөрүп, кайрадан эле өзүбүз ошо ишкерлерди биздин салык кызматына чакырбастан кайра өзүбүз колдоруна беребиз. Бул салык реформасын колдогон ишкерлер да жок эмес, анын алкагында соода саттык жүргүзүүдө мурдагыдай көмүскө экономикасы жоюлат. Аны менен катар эми соодагерлер мамлекетке төгүп жаткан каражатынын кайда жумшалып жатканын сурап, талап кылууга да шарт түзүлүп берерин билдиришүүдө. Бул налоговый системасына биз 100% кошулабыз. Ушу налог системасын койгону бул элдин жашоосунун алдыга жылыш деп билебиз да негизи. Эми ушул акчаны мамлекет туура колдонсо деген да. Биз мурункудагыдай болуп, мисалы, жөндөн жөн эле көчөгө чыгып митинг өткөрүшпөйт уже эл да. Эл уже митингден деле тажады да. Мында эгер биз кийин чыга турган болсок, мамлекет тараптан биз төлөп аткан налогдун отчетун гана сураш үчүн чыгып турабыз да. Эгер туура эмес колдонуп атса, эгер туура колдонуп атса,
эч ким деле каршылык көргөзбөйт, эч ким деле чыкпайт, өзлөрүнүн жашоосу менен жашай берет го деп ойлойм. Белгилесек, республика боюнча 368 базар болсо, жалпы 49 000 соода сатык менен алектенгендер бар. Ал эми салыктын жаңы реформасы 1-июлдан тарта толук ишке киришет. Ага базарлар дээрлик 90% даяр экени кабарланууда. Малым болгондой, салыктык текшерүүлөрдү жүргүзүү 1-январга чейин токтотулат. Бул электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды колдонбогон соодагерлер үчүн да тиешелүү. Нурзада Сыдыкова, Арген Салбаров, Регион Бишкек.